Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү райымдуу Аллахтын атын айтып саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатух. Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 183 аятында: "О иман келтиргендер, силерден мурункуңарга парыз кылынган сыяктуу эле такыба болушуңар үчүн силерге да орозо парыз кылынды." Абу Хурайра радиаллаху анху баяндаган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: Аллах Таала мындай дейт: "Адам баласынын ар бир иш-аракети өзү үчүн болот. Бир гана орозо андай эмес. Анын сыйлыгын, сообун өзүм берем. Анткени ал жеп ичүүнү, көңүл каалаган нерсени мен үчүн гана токтоткон." Орозолуу адам үчүн кубанычтуу эки учуру бар. Бирөө ооз ачкан маалы, экинчиси Аллах Таалага жолуккан маалы. Орозолуу адамдын оозунун жыты Аллахтын алдында жыпардын жытынан дагы артык. Сахабалардан Азирети Абу Умамма мындай дейт: "Мен Аллах Тааланын элчисинен мен кылууга тийиштүү бир жакшы ишти айтып берүүсүн сурадым. Ал орозо карма, ага тең келери жок деди. Мен кайра сурасам, ал орозо карма, ага тең келери жок деди. Мен үчүнчү ире сурасам, ал мурункудай эле орозо карма, ага тең келери жок деп жооп берди." Орозонун сообу, улуулугу тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадистеринде: "Аллах алдында орозонун сообунда ибадат жок. Жана орозо бирөөнү аны көңүлү каалаган нерсени тамак аштан курук калтырса, Аллах ага бейиш мөмөлөрүнөн жегизип, бейиш сууларынан ичирет. Бейиште раян деп аталган эшик бар. Ал эшиктен орозо кармагандар гана кире алат. Орозо кармаган адам ырыскысын адалдан эле жеген болсо, акыретте эсепке тартылбайт. Орозолуу адамдын уктаганы ибадат, унчукпай отурганы тасбих болуп саналат. Жана сооптуу ибадаттарына эселеп сооп жазылып, күнөөлөрү Аллах тарабынан кечирилип, дубалары Аллах тарабынан кабыл болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатух.